Достор, жаңы эле абдан бир кызыктуу маалыматка күбө болдум. Садыр Жапаров Раим Атраимовдун айланасында болуп жаткан окуялар боюнча комментарий берген экен. Анан эң кызыгы ал ошол тергелип бүтө элек, дагы болот, анан деген нерсе жазган экен. Мен жаш баланы алдагандай алдоого аракет кылган экен. Албетте кандай алдап, кандай калп айтат экенин бул адам жакшы билип калды. Анан ошондой эле эң кызыктуу нерсе ушул жекшемби күн сайын өтүп жаткан маршты кайсы бир күчтөр колдойт, артында бирөөлөр турат, аны да билебиз деген экен да. Ошону мындай ачыктап, далилдеп айтып койсо жакшы болот эле да. Анткени азыр баардык күч өзүнүн колунда. Анан жанагы келип өзүнүн позициясын айтып, нааразычылык айткан адамдардын баарын ушундай каралап, өзү президент болуп алып туруп, ушундай ойлорду, ушактарды таратып жатса бул жакшы эмес. Урматтуу Садыр мырза, мындай нерсени кылганыңыз сизге жарашпайт. Сизди эл президент кылып шайлап алган, президенттин деңгээли эмес. Жалган айтып, мындай элди ушинтип алдай берем, алдасам боло берет деген нерсе болбош керек. Анысы деле сизге лакапаттар башыңызга, мойнуңузга илинип калды. Ошонун бирөөсү Садыр айта берет, оюнан кайта берет деп, ар кандай ойду өзгөртүп, ушундай кээ бирде ушактарды кое бергениңизди биз эмес, сиздин жаныңызда жүргөн, сиздин тарапташыңыз болуп дайым колдогон адамдар ушу ойлорду айтып баштады сиздин деңгээлиңиз тууралуу. Садыр мырза, сиз татыктуу президент болуңуз, элдин үмүтүн актаңыз. Ошол эле убакытта мындай адилетсиздикке жол бербеңиз. Элдер жыргаганынан көчөгө чыккан жок. Элдер жыргаганынан Ош базары жананты ыйлаган жок. Элдер жыргаганынан адилеттүүлүктү, акыйкатты талап кылып жүргөн жок. Ошон үчүн баардык көйгөйдү эл көрүп, билип турат. Эл мурункудай билимсиз, караңгы эмес, баардыгы биздин көз алдыбызда турат. Ошон үчүн Садыр мырза, сиз элдин үмүтүн актайм, ишин кылам деп шайланып баргансыз. Ошол нерсени актаңыз, адилеттүү болуңуз. Биз президент бул элдин кызматкери, элдин кулу. Бул нерсени биз жакшы билебиз. Ошого кээ бир нерселерди айтаарда, маалымат таратаарда абайлаңыз. Анан керек болсо жанагындай сөздөрдү таратаарда мындай бир блогердин же болбосо бир ушакчынын же болбосо бир адамдын оюндай кылып жазбай, сиз президент катары маалымат таратыңыз. Ушак таратпаңыз. Сизди бүт дүйнө карап турат. Ошон үчүн келиңиз, мындай ошо эл ишеним берген татыктуу президентке айланыңыз. Ошондой эле достор, силерди өзүңөр баарыңарды жекшемби эртеңки күнкү маршка чакырам. Ал жерде ошол тынчтык жүрүшү болот, адилеттүүлүк, акыйкаттуулук үчүн деген. Баарыңар келгиле. Ошол жерге келгенде сиздер көрөсүңөр кимдер келгенин, каржы алабы, албайбы. Чын эле чын жүрөгүнөн келген адамдарды көрүп, анан сиздер да ой жүгүртсөңөр болот. Ошон үчүн баарыңарды эртең күтөбүз. Ийгилик.